Депутатының Ноқаттағы үйінің 4 январ күні 2 құрал уурдалғандығы туралы маалымат тараған. Ош облыстық ішкі іштер башқармалығының маалымат қызметіне Ноқат районының тұрғыны арыз менен кайрылганын, ал өз арызында 4 январ күні белгисиз бирөөлөр терезеден кирип, сандыктын ичинде катылуу 2 куралды уурдап кетишкенин айткандыгын билдиришкен. Ал ортодо уурдалган куралдар кайсыл депутатка таандык экендиги маалым болду. Жогорку кеңештин Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Зияйдин Жамалдиновдун Ноқаттагы үйүнөн курал уурдалыптыр. Бул маалыматты эл өкүлү тастыктады. Ооба, менин үйүмдөгү куралдарды уурдап кетишти. Милицияга арыз менен кайрылдык. Учурда бул боюнча милиция иликтөө иштерин жүргүзүүдө, деди ал. Булак Кейжи. Депутат Зияйдин Жамалдинов үйүндө куралдан тышкары башка нерселер да уурдалган. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Зияйдин Жамалдиновдун үйүндө куралдан тышкары башка нерселер да уурдалган. Ал ок атуучу мылтыктарды 2008 жылдан бери аңчылык кылуу үчүн колдонуп келген. Бул тууралуу 8 январда Супер Кейжи порталына жогорку кеңештин депутаты өзү кабарлады. Айылдагы үйүмдө мен өзүм, апам убактылуу жашайт. Жумуштарга байланыштуу барып келип турам. Куралдар уурдалган күнү үйдө эч ким жок болчу. Аны мен 4 январ күнү уктум. Куралдардан тышкары башка нерселер да уурдалган. Мен Бишкекте болгондугума байланыштуу, дагы эмне жоголгондугун так билбейм. Милицияга агам барып арыз жазды, деди Жамалдинов. Эскерте кетсек, ушул жылдын 4 январ күнү депутат Зияйдин Жамалдиновдун Ноқат районунун Жал айылындагы үйүнө белгисиз адамдар терезе аркылуу киришип, сайлуу жана сайсыз 2 аңчылык кылуучу мылтыкты уурдап кетишкен. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиргендей, бул боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164-беренеси урлук боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүүдө.